Иш жаштан көп, убакыт жок. Ал эми биз жетекчилер менен жерине маектешебиз. Birinci октябрдан баштап орточо пенсия 10.500 сом болот. Базалык бөлүгүн теңдедик. 3.170 сом болду. Бардыгыныкы бирдей тегиз. 2.000 сом кошулат пенсиясына. Мурда 18 жашка чейин төлөп берчүбүз, азыр 23 жашка чейин деп киргиздик. Акыркы 3 жыл эле төлөп берчүбүз. Ошону 5 жылга чейин көтөрдүк мөөнөтүн. Муну менен токтобойбуз, буюрса дагы бир өзгөртүүлөрдү киргизип турабыз. 900 миңдей адам соцфондко төлөбөй келет. Бүгүнкү күндө 17%-ын ордуна 2% төлөйт. Ошо пенсиянын ордуна ун, май, чай, ал тургай гезитке чейин тараткан учурлар болбоду эле. Пенсиялык фонддо почти 35 миллиард акчабыз бар. Амансыздарбы, кадырман көрөрмандар, сиз ЛТР каналында жетекчи менен жеринде программасын көрүп баштадыңыз. Маалым болгондой, 1 октябрдан тартып пенсиянын көлөмү жогорулап, анын эң төмөнкү чеги 6900 сом болот деп кабарланды. Бүгүнкү берүүбүздө биз өлкөнүн соңку учурдагы пенсиялык саясаты, ошол эле учурда жарандардын пенсиялык сабаттуулугун жогорулатуу максатында пенсияга чыгуу, аны төлөө жол жоболору тууралуу кенен маалымат берели деп атабыз. Биз алдыда социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев менен маектешебиз. Бактияр мырза, биринчиден биздин программа үчүн убакыт бөлгөндүгүңүзгө ыраазычылык билдирем. Ушунча иштин арасында. Анан адегенде сөзүбүздү ушул соңку жаңылыктан баштасак деп атам. 1 октябрдан тартып ушул пенсиянын көлөмү көтөрүлүп атат. Эң жакшысы баягы эң төмөнкү чеги 6900 сом болот деген маалыматтар айтылды. Азыр эми баягы пенсионерлердин арасында кимдин пенсиясы канча сомго көтөрүлдү деген жөнөкөй эле суроо турат да. Ошон себептүү ушул маселени мындай жалпак тил менен түшүндүрүп берсеңиз деп атам. Саламатсызбы? Келип бизге келгениңизге рахмат. 1 октябрдан баштап пенсия көтөрүлүп атат. Жалпы пенсионерлерге пенсиясы көтөрүлөт. Мен маалымат катары айта кетейин. Ала турган болсок, 20-жылда орточо пенсия 5400 сом болчу. Бүгүнкү күндө орточо пенсия 9130 сом. Орточо пенсия 1 октябрдан баштап орточо пенсия 10500 сом болот. Президентибиз 3 жыл мурун эле тапшырма берген бизге. Пенсия, минимальный пенсияларды, ылдыйкы пенсияларды көтөрүлгүлө деп. Бирок 3 жыл мурун ылдыйкы пенсия алгандардын саны көп болчу. 2 жылдан бери, 3 жылдан бери ошо пенсияларды көтөрүп, улам көтөрүп атып, ылдыйкы пенсияларды азайттык да. Мына быйылкы жылы мүмкүнчүлүгүбүз пайда болду. 6900-кө жеткизген эң ылдыйкы пенсияны. 22 жылы жалпы пенсияны 33%-га көтөргөнбүз. Пенсиянын базалык бөлүгү көтөрүлгөн, ошондо камсыздандыруу бөлүгү 15%-га көтөрүлгөн. Былтыркы жылы болсо камсыздандыруу бөлүгүн көтөрдүк. Камсыздандыруу бөлүгүн 38%-га көтөрдүк былтыр. Мына быйыл болсо 2 этап менен көтөрүп атабыз пенсияны. 1 июлдан баштап бул бардык пенсионерлердики көтөрүлгөн жок. Ылдыйкы пенсиялардын ылдыйкы пенсиялар эмне себептен ылдыйкы болуп калган алардын пенсиялары? Бизде минимальный стаж деген бар. Аял кишилерге 20 жыл, эркек кишилерге 25 жыл. Анан ошол минимальный стаж киргизилгенден кийин бизге 1 жыл стаж менен деле, 2 жыл стаж, 3 жыл стаж менен деле келет. Алар жана минимальный стажга жетпей калгандыктан алардын пенсиясынын базалык бөлүгү пропорционалдуу түрдө эсептелинет. Ошондо эгерде толук базалык бөлүгү пенсиянын 3170 болсо, ал 1000 сом болуп калышы мүмкүн базалык бөлүгү. 1500 сом, 500 сом болуп калышы мүмкүн стажына жараша да. Анан ушул жылдын 1 июлунан баштап
баардыгынын ошол базалык бөлүгүн теңдедик. 3170 сом болду, баардыгыныкы бирдей тегиз. Анан камсыздандыруу бөлүгүн кошкондо ошондо 1-июлдан баштап 3,5 миң сом болду минималдуу пенсия. Ал эми мына 1-октябрдан баштап 6900кө жеткизебиз эң ылдыйкысын. Анан камсыздандыруу бөлүгүн 18%га көтөрөбүз. Бирок 1000 сомдон кем эмес көтөрүлөт да. Эң ылдый көтөрүлгөн пенсия 1000 сомго көтөрүлөт. Калгандары мисалга ала турган болсок 1-июлга чейин 1000 сом деген да пенсияларыбыз бар болчу. Бул камсыздандыруу бөлүгү деген эмнени түшүндүрөт негизи? Пенсия бизде 3 бөлүктөн турат. Бул 1996 жылга чейин бул Союз малында иштеген убактылары. 96 жылдан кийин жана персональный учет жүргүзгөнбүз. Персональный учет жүргүзгөндөн кийин ошол 96 жылдан кийинкиси болсо бул ким канча төлөсө соцфондко ошого жараша болот бул бөлүгү. Анан 3-чү бөлүгү болсо бул мамлекет тарабынан төлөнөт. Бул жана базалык бөлүгү пенсиянын. Ошондо 3 бөлүктөн кошулуп туруп пенсия түзүлөт. Ошол бөлүгү 18%га жогорулайт да? Бул камсыздандыруу бөлүгү көтөрүлөт. Мында камсыздандыруу бөлүгү бул 96 жылдан кийин эмеге чейин 1-июлга чейин биринчи көтөргөнүбүздө бул эмесин базалык бөлүгүн баардыгыныкын теңдедик да. 96 жылдан кийин ким канча төлөсө ошончо камсыздандыруу бөлүгү бар. Мында түшүнүктүү болуш үчүн мисалга ала турган болсок, 14 миң пенсия боло турган болсо, 14 миң сом пенсия боло турган болсо, анын 3170 сом бул базалык бөлүгү, 220 сом, 200 сомдон ашык, 220 сомдон 300 сомго чейин бул мамлекет тарабынан электроэнергияга компенсация төлөнүп берет. Ошол эки сумманы алабыз. Алгандан кийин 10 миң, ошондо 11 миң калып атабы. 14 миң пенсия боло турган болсо, ошондо 2 миң сом кошулат пенсиясына. Буга кошумча каражат каралат да, э? Мына эмени 3 жылда пенсия көтөрүп атпайбызбы? 3 жылда пенсия көтөрүүгө кошумча бизге 60 миллиард сом керектелип атат кошумча. Буга чейин уже көтөргөнүбүзгө 47 миллиард кошумча кетти 22 жылдан бери. Ал эми могу көтөргөнүбүзгө, ушул көтөргөнүбүзгө 4-чү кварталга 3 миллиард 900 миллион сом кошумча керектелет. Бул республикалык бюджеттен кошулат же эки? Бул жерде 3 миллиард 900 миллион сом болсо, анын 700 миллиону республикалык бюджеттен болот. Бул жана базалык бөлүктүн көтөрбөдүк, базалык бөлүк республикалык бюджеттен төлөт. Ал эми 3 миллиард 200 миллиону болсо, бул социалдык фонддон, пенсиялык фонддун бюджетинен бөлүнөт 3 миллиард 200 миллиону. Негизи бир 2-3 жылдан бери эле айтылып жүрөт, ушул пенсиялык саясатты өзгөртүү боюнча, реформа жасоо боюнча, соңку учурда ушул бир катар мыйзамдарга дагы өзгөртүүлөрдү киргиздиңиздер окшойт. Ошол реформанын алкагында буга чейин кандай өзгөрүүлөр болду ушул сиздердин саясатта? Анан мындан ары кандай бир жаңычылыктар күтүлөт? Бул жерде бизге социалдык фондко президентибиз тараптан, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Сөмекич тараптан дагы бизге талаптар коюлуп турат, муну жасагыла, мындай кылып. Анан реформалар алкагында биз 11 өзгөртүү киргизгенбиз. Бул 11 өзгөртүү тең жалпы пенсионерлердин жашоо шартын жакшыртууга багытталган. Бул реформаларыбыздын баары өттү. Анын баарын буюрса ишке ашырып атабыз. Мыйзамдарыбыздын баары кабыл алынды. Урматтуу депутаттарыбыз колдоп берди реформалардын баардыгын. Бул жерде эми реформалардын негизин основнойлорун айта кетейин да. Реформалар боюнча айта кете турган болсок, бизде жанагы эме айтылып атпайбы, тиги пенсияга жетпей каза болуп калса, анын акчасы каяка кетет деген маселелер коюлат. Эгерде пенсия курагына жетпей каза болуп калган учурлар болот, ошол убакта биз балдарына
Мурда 18 жашка чейин төлөп берчүбүз, азыр 23 жашка чейин деп киргиздик. Мурда ошо жыл сайын справка тапшырышчы, эми ошол пособие алган кишилер, ошо пенсия по утере кормильца алган кишилер жүдөчү да жыл сайын справкада. Ошо эми справка, эч кандай справка сурабайбыз. 18 жашка чейин эмес, 23 жашка чейин төлөп беребиз. Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн эсебинен. Бул жакшы өзгөртүүлөрдүн бири, бул дагы. Анан эң негизгиси жанагы биз 1-июлга чейин көтөрбөдүкпү базалык бөлүктү. Анан мурда 20 жыл болчу да. Минимальный аял кишилерге, эркек кишилерге 25 жыл. Ошону биз порогту 20 жыл эмес 5 жылга чейин түшүрдүк. Ошондо жанагы эмеге жетпей аткандарды, базалык бөлүккө жетпей аткандарды ошонун эсебинен базалык бөлүктү көтөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлдү бизге. Мурда пенсиясын көп учурда бизде пенсионерлер Россияда, Европада, Америкада жүрүп калат көп пенсионерлерибиз. Анан мурда 3 жылга чейин 3 жылдан көбүрөөк келбей пенсиясын албай калган учурда биз акыркы 3 жыл эле төлөп берчүбүз. Ошону 5 жылга чейин көтөрдүк мөөнөтүн. Анан 3-чү топтогу майыптарыбыз мурда камсыздандыруу бөлүгү жана жашы менен пенсияга жеткен возрастка чейин камсыздандыруу бөлүгү 50% эле төлөнчү. 3-чү топтогу майыптар аны 100% кылып киргиздик. Дагы бир өзгөртүү кирди. Бул бийик тоолуу шарттарда, бийик тоолуу райондордо жашап пенсияга чыккан жарандарыбыз бар, пенсионерлерибиз бар. Алар пенсияга чыккандан кийин бөлөк райондорго бийик тоолуу шартта эмес, район шарт эмес райондорго келип жашап калса, жана коэффициенттери алынып калчу. Муну эми мыйзамга өзгөртүү киргиздик. Эгерде ал ошол бийик тоолуу шартта жашап пенсияга чыккан болсо, кайсы районго барып жашаса дагы ал коэффициенттери ошойдон калат, ал өзгөрбөйт. Анан бул реформаларыбыздын баары пенсионерлердин жашоо шартын жакшыртууга багытталган. Пенсионерлерибиз өздөрү деле сезип атса керек, акыркы 3 жылда буюрса жакшы эле колдоо болуп атат, пенсиялар жакшы көтөрүлүп атат. Эми муну менен токтобойбуз, буюрса дагы бир өзгөртүүлөрдү киргизип турабыз. Пенсионерлерибиздин жашоо шартын өзгөртүүгө дайым аракет кылып турабыз. Соңку жана көбөйтүүлөрдө жана жашоо минимумунан теңделип атат да, ошол 6900 сом деп. Бул баягы Конституциядагы 44-берене жашоо минимумунан төмөн болбош керек деген. Ошол жашоо минимумунан төмөн пенсия алгандардын саны канча эле булакка чейин, канча пайызын түзчү эле жалпы пенсионерлердин? Жыл сайын акыркы 3 жылда аракет кылып кыскартып атабыз, бирок жыл сайын жашоо минимуму өзгөрүп турат, көбөйүп турат дегендей. Акыркы бүгүнкү күндө жашоо минимумунан ылдый жалпы пенсионерлерибиздин санынын 40% 7000ден ылдый. Бул 40% дегенде азыр 785 000 пенсионер бар. Ошонун почти 300 000ге жакыны жашоо минимумунан ылдый алат. 1 октябрдан баштап баардыгы жокко чыгат. Баардыгы жашоо минимумунан өйдө алышат. Жылына канча адам пенсияга чыгат? Жылына жалпысынан 40 000ден ашык жаңы назначение болот. Жылына 40 000ден ашык. Бирок анын ичинде мамлекеттен тышкары чыккандар болот, пенсионерлер тышкары бөлөк мамлекеттин жарандыгын алгандар болот, каза болгон пенсионерлер болот. Анан бизге прирост болгону жылына 20 000 кереги. Пенсияны көтөрүү менен биргеликте ошол жанагы сиз айтпадыңызбы, электроэнергиясына болгон компенсация бул жокко чыгарылып атат бүгүнкү күндө. Эмнеге мындай кадамга барып атасыздар? Муну жокко чыгарган жокпуз, мыйзамда жазылган. Эгерде жана жашоо минимумунан ылдый алгандарга компенсация за электроэнергию
төлөнөт. Ал эми бардыгын жашоо минимумунан өйдө алып баштагандан кийин пенсионерлерибиз ал мыйзам өзүнөн өзү иштебей калды. Теңделгенден кийин, жашоо минимумунан көтөрүлгөндөн кийин ал өзүнөн өзү жокко чыгат экен да. Негизи ушул соңку убакыттарда пенсиянын камсыздандыруу төгүмү көбүрөөк чогултулуп баштагандыгы айтылып атат, сиздер дайыма карап атасыздар. Буга кандай факторлор таасир берип атат? Мындай элдин мамилеси, түшүнүгү өзгөрүп калдыбы ошол камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөнгө? Камсыздандыруу төгүмдөрү ооба жакшы көтөрүлүп атат. Бул жерде эми көтөрүлгөнү эң негизгиси бул экономикабыз өсүп атат деп ойлойм. Экономикабыз өсүп атат. Бул жерде основной көтөрүлгөнү бизде жалпы төлөөчүлөрдүн санынан мамлекеттик кызматкерлер 39% түзөт. Ал эми алар төлөгөн акча бизге камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүн жалпы көлөмүнөн 96% түзөт. Калган 4% бул жер үлүшүнөн төлөгөндөр жана жеке ишкерлерден түшкөн акча 4%. Анан бул жерде аң сезими өсүп атат деп билбейм. Бул жерде эми баягыдай эле улуттук статистика комитетинин маалыматына таяна турган болсок, бизде бүгүнкү күндө 900 миңдей адам соцфондко төлөбөй келет. Анан бунун себептеринин бири жеке ишкерлерге камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери көп болуп атабы деп президентибиз тараптан тапшырма берилип, жана тарифтер именно бизнес үчүн тарифти 27%-тан 12%-га чейин түшүрдүк. Мурда жумуш берүүчү 17% төлөп келген болсо, бүгүнкү күндө 17%-ын ордуна 2% төлөйт. Эми бул деген мамлекет тарабынан бизнес тарапка мындай кадам болуп атат, жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп берип атат. Эми мурда 17% болуп атат, биз пайызы көп болот, ошон үчүн төлөбөй атабыз деп келсе, эми 2% болгондон кийин төлөйт го деп ойлойм. Эми төлөсө жана 900 миң киши төлөбөй атат деп атпайм, анын баары төлөй турган болсо, буюрса бюджетибиз дагы өсөт го деп ойлойм. Акыркы учурда ушул пенсиялык топтомо фонду боюнча коомчулукта баягы көп суроолор бар. Бул кандай фонд, ал кандай иштейт, андагы каражаттар кандай топтолот, кайсы учурда алсак болот деген бүгүнкү программабызда ошол жарандардын пенсиялык сабаттуулугун жогорулатуу максатында уюштуруп атабыз. Ушу кененирээк маалымат берсек деп. Ушул пенсиялык топтомо фонду боюнча дагы кененирээк түшүндүрүп берсеңиз. Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонду 2010-жылы кирген. Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү аял кишилер 1969-жылдан бери кармалат. Эркек кишилердики болсо 1964-жылдан төрөлгөндөрдөн бери көздөй кармалат. Жалпы төлөнгөн суммадан 2% мамлекеттик топтомо пенсиялык фондко кетет. Ал мамлекеттик топтомо пенсиялык фондко түшкөндөн кийин биз акчаны мамлекеттик баалуу кагаздарга салабыз. Жөн жата бербейт ал акча. Мамлекеттик баалуу кагаздарга салабыз. Жана коммерциялык банктагы депозиттерге салабыз. Жалпы мыйзам боюнча жалпы түшкөн акчанын 85%-ын биз мамлекеттик баалуу кагаздарга салууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. 15%-ын жана банктардагы депозиттерге салууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бүгүнкү күндө жалпы 2010-жылдан бери мамлекеттик топтомо пенсиялык фондко 21 миллиард 900 миллион сом түшкөн. Ал эми ошол 21 миллиард 900 миллион сомго биз жана баалуу кагаздарга жайгаштыруудан, депозитке жайгаштыруудан 21 миллиард 800 миллион сом киреше тапканбыз. То есть бул акча жөн эле жата бербейт. Бул топтолгон акчасына биз кайта ошо инвестициялык киреше менен кошо төлөп беребиз, кийин төлөп бергенде. Муну кайсы учурларда алса болот, топтомо фондуна акчаларды? Бул
ооруган учурларда, бул оорулар жүрөк оорусу, жүрөгүнө операция жасаган учурларда, боор оорулары, пересадка жана башка оор дошуп кеткен учурларда алса болот. Оор операциялар үчүн. Операциялар. Анан жана бөйрөк ооруларына гемодиализге өткөн кишилер ошо топтомо фондунда акчаларын алса болот. Андан тышкары жана биз 2,5 жыл мурун киргизгенбиз деген. Ал акчасы менен ипотекалык кредитке жана первоначальный взноско алып төлөсө болот. Же болбосо ипотекалык кредити болсо, ошол ипотекалык кредитин жапканга алса болот. Анан ПМЖга бөлөк мамлекетке чыккан учурда алса болот. Бөлөк мамлекеттин жарандыгын алып, бөлөк мамлекетке кетип атса, ошол учурда алып кетсе болот. Эң негизгиси бул пенсияга чыккан учурда единовременно ал акчасын топтоп толугу менен бир сумма менен төлөп беребиз. Жана сиз айтып атпайсызбы, ошол топтомо фондко түшкөн каражатты баалуу кагаздарга салып, анан ошол түшкөн каражатын кошо төлөп беребиз деп. Кандай суммада каражат кошулушу мүмкүн? Мисал ала турган болсок, мына топтомо фондунда 150 000 сом болсо, 2010 жылдан бери төлөп келаткан болсо, 150 000 болсо, үстүнө 140-150 000 сом топтолуп калды да үстүнө дагы. Төлөгөн акчасы 150 000 болсо, үстүнө дагы 140-150 000 сом акча топтомо фондунда. Бирок көлөмү бар, кайсы бир көлөмдөн ашкандан кийин гана колдонсо болот деген. 50 000 сом бар. Порог сумма 50 000 сомдон өйдөкүлөр ала алат. Жанагы пенсия сыяктуу эле ушул топтомо фонддун каражаттары эгерде багы каза болуп калган учурда же мураскерге берилеби? Каза болуп калган учурлар болсо, мураскерлери келип алса болот акчасын. Кандай шарт менен алышат, мындай алуу жолдорун айтам. Алуу жолдору ошол жашаган району боюнча арыз жазат соцфондко келип. Ошол арыздын негизинде биз төлөп беребиз. Же болбосо цондордо да биздин кызматкерлерибиз отурат. Цонго деле кирип ошол жерден арыз жазып койсо болот. Ушул топтомо фонд боюнча багы эксперттердин пикири да, эми бул коомчулукта айтылып жүргөн. Эгерде ошол көп жарандар бир учурда багы ошол топтомо фонддо каражаттарын талап кылып калган болсо, социалдык фонд багы каржылык бир кыйынчылыктарга туш келбейби деген дагы бир пикирлер айтылып, мындай тобокелдик жокпу? Жок, андай тобокелдик жок. Анткени биз жылына, мына эмен эле айта кетсек, ипотека алгандар мына 2,5 жыл мурун киргиздик деп атпайбы, уже почти 6 000ден ашык киши алды. 1 миллиард алган суммасы 1 миллиард 700 миллион сомго жакындап калды алган суммасы. 2,5 жылда ошол акчаны төлөп бердик. Ипотека боюнча эле, Ипотека боюнча эле бул. Андан тышкары жана пенсияга чыккан учурларында төлөп беребиз. Жылына биз 1 миллиард 400 миллион, 1,5 миллиардка чейин биз бул төлөп берүүлөргө бюджетибизде акча карайбыз. Алып атышат экен жылда ошондой. Ооба, жылына ошо 1,5 миллиардка чейин биз өзүбүздүн бюджетибизде акча каралат. Биздин бекитилген бюджетке ошол сумма кирет. Негизи эле ушул суроону улай, багы жыл сайын ушу пенсиянын көлөмү көтөрүлүп атпайбы? Бул эми муну менен токтобойт да, кийинки жылдары дагы көтөрүү планыңыздар да болсо керек, жыл сайын көтөрүлө берет. Анан бир кезде билесиз, ушул баягы эгемендүүлүктү алгандан кийинки жылдарда ошо пенсиянын ордуна ун, май, чай, ал тургай гезитке чейин тараткан учурлар болбоду эле. Анан бул дагы ошол экономисттер же болбосо башка эксперттер дагы айтып жүрүшөт, багы каржылык бир кандай десек, кыйынчылыктарга бир кептелип калышы мүмкүн, эгерде ушундай кете бере турган болсо депчи. Мындай коркунуч жокпу? Жок, андай коркунуч жок. Тиги 90-жылдары өзүңүздөр билесиздер, тиги Союз урагандан кийин жана рубль сомго өткөндө Союз малында иштеп, Союздук пенсиялык фондко төлөнүп жүргөн акчалар соцфондко өткөзүлүп берилген эмес.
Анан соцфонд мамлекет ошол учурларга акча жок болгон действительно соцфонддо 90-жылдары. Бүгүнкү күндө андай коркунуч жок. Акыркы 3 жылда камсыздандыруу төгүмдөрү бизге жакшы түшүп атат. Бүгүнкү күндө почти мамлекеттик топтомо пенсиялык фондубузда 50 миллиарддан ашты акчабыз. Мына социалдык фонд, пенсиялык фонддо почти 35 миллиард акчабыз бар. Бизде бүгүнкү күндө андай коркунуч вообще жок. Финансылык туруктуулук бар бүгүнкү күндө. Бактияр мырза, ушул негизи эле ушул сизде эле эмес, негизи эле бизде эле мындай эфирлерди, башка эфирлерди ушул пенсия боюнча уюштурган учурда жарандардан көп суроолор түшөт да, ушул пенсияга чыгуу жол-жоболору боюнчачы. Кандай учурда, кандай багы эмне аракеттерди кылышыбыз керек, пенсияга чыккандан кийин эмнелерди эске алуу керек деген айтор, ушул пенсияга чыкканга чейинки суроолор көп да. Ушул жол-жоболорун айтып берсеңиз деп атам да, пенсияга чыгуу жол-жоболору. Пенсияга чыгуу жол-жоболору оңойлотуп атабыз. Могу өзгөртүүлөрдү киргизип деп атпайбызбы мыйзамгачы. Ошол жерде дагы бир өзгөртүүлөрдүн бири бизде бүгүнкү күндө 1-июлга чейин мындай кыйынчылыктар бар болчу пенсионерлерге. Жана пенсияга чыгуу боюнча арыз жазып туруп, анан могу 96-жылга чейинки иштеген периодтарына архивтерден айлык боюнча справкаларды алып келиш керек болчу. Анан көп учурда архивтер күйүп кеткен учурлар болот, суу каптап кеткен учурлар болгон. Жана Союз урагандан кийин көп ишканалар архивке документтерди өткөзбөй койгон учурлар көп кездешет. Анан ошого биз өзгөртүү киргиздик. 2024 жылдын 1-июлунан баштап биз пенсияга чыгып аткан учурда жанагы айлыгын тастыктоочу справкаларды сурабайбыз. Бул трудовой книжкасын алат, паспортун алат дагы, арыз жазат. Ошол 2 документ менен эле пенсияга чыгып кете берет. Мурдакыдай документ топтоп, архив кыдырмай жок. Жеңил болуп. Ошондой жеңилдетүүлөрдү киргиздик. Анан бүгүнкү күндө жана биздин өзүбүздүн сайт бар. Ошол сайт аркылуу кирип эле электронный заявка берип туруп эле, телефон менен кирип туруп эле, телефон менен заявка берип чыга берсе болот бүгүнкү күндө. Соцфондко келиштин деле кереги жок. Анан эгерде жанагындай бул жерим айлык мындай болуп калыптыр, бул жерим айлык мындай болуп калыптыр деген учурлар болсо, анда келип жана трудовой книжкасын көрсөтүп, жана башка тастыктоочу маалыматтарды берет. Стаждар кандай каралат? Стажды 96-жылга чейин аял кишилерге 15 жыл, эркек кишилерге 17 жыл, 96-жылга чейин автоматтык түрдө стаж ыйгарып атабыз. Бүгүнкү күндө ошол мыйзамдын негизинде, жаңы кабыл алынган берененин негизинде автоматический стаж берип атабыз. Ал эми 96-жылдан кийин жана персонифицированный учет киргизди. Бизде бардык ар бир жаран боюнча маалымат бар. Ким кайсы жерде иштеген, айлыгы канча болгон, соцфондко канча төлөгөн. Ал жер маалыматты сурабайбыз, анткени бүт маалыматтар бизде бар өзүбүздө. Ошол жерден эле ошол стаж боюнча дагы көп суроолор пайда болот да. Мисалы, жана үзүл кесил иштегендер бар эмеспи? 2 жыл бир жерде иштеп, кайра 3 жыл башка жерде, же болбосо мамлекеттик кызматта кайра жеке жакта. Анда ал проблеманы жокко чыгардык. Бул маселе жок. 1-июлдан баштап мыйзамга өзгөртүү киргиздик. Биз жана айлыгын тастыктоочу маалыматты архивтерден сурабайбыз. Демек, аябай эле жеңил болуп калды. Ооба, аябай эле жеңил болуп калды пенсияга чыгыш. Жаш курак боюнчачы өткөндө ушу жаш курагын жогорулатабыз деген дагы бир маселе көтөрүлүп аттыр эле. Бул ачык койдон. Жаш курагын биз жогорулатпайбыз. Мисалга ала турган болсок, Казакстан Республикасында аял кишилер 60 жаштан чыгат, эркек кишилер 65 жаштан. Россия Федерациясында деле ошол. Европада мындан 2 жыл болуп калды. Францияда канчалык кызычуу болду жана жаш көтөрөбүз деп. Бирок алар ошого карабастан көтөрүп атат. Европада
65, 66, 67, 68 жашка чейин көтөрүп атышат. Бизде андай маселе турган жок. Бизде аял кишилер 58 жаштан чыгат, эркек кишилер 63 жаштан чыгат. Биз жанагы мөөнөтүнөн мурда пенсияга чыгуу укуктары бар болчу. Буга чейин 1-июлдан баштап аны токтоттук. Мөөнөтүнөн мурда дегендерибиз аял кишилер 55 жаштан чыкчы, эркек кишилер 60 жаштан чыкчы. Биз ошону токтоттук. Бул бир да мамлекетте жок мындай. Кимдер чыкчу эле андай мөөнөтүнөн мурда? Аял кишилер эгерде 35 жыл стажы болсо, 55 жаштан чыкчы. Эркек кишилер эгерде 40 жыл стажы болсо, алар 60 жаштан чыкчы. Эми биздики общий установленный возраст көтөргөн жокпуз. Аял кишилер 58 жаш, эркек кишилер 63 жаш болуп аткандан кийин досрочный пенсия кереги эле жок да. Анткени бул норма эч жерде жок. Социалдык фонд туруктуу болуш керек. Мындай дополнительный какой-то бир послаблениялар болбош керек да. Дагы бир суроо, жана сиз айтып өттүңүз, биздин чет мамлекетте жүргөн мигранттар, алардан дагы көп суроо бар. Биз өмүр бою ошол миграцияда жүрсөк, ошол жакта иштеп жүрсөк, мүмкүн кара жумушта иштеп жүргөндөр бар чыгар. Кантип биз пенсияга чыгабыз деген суроолор бар да. Пенсияга мына 2021-жылдан бери келишим түздүк. Россия Федерациясында эгерде биздин жарандар иштеп аткан болсо, алар официалдуу түрдө иштеш керек. Официалдуу түрдө Россия Федерациясынын пенсиялык фондуна официалдуу түрдө төлөш керек. Камсыздандыруу төгүмдөрүн официалдуу түрдө эгерде Россия Федерациясынан арыз жазып пенсияга чыга турган болсо, алар арызын кабыл алат, анан чыгарат пенсияга. Биз деле ИАЭП алкагындагы, ооба. Анан бүгүнкү күндө Россия Федерациясынын пенсиялык фонд менен мындай чечилбей келатат, бирок сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Буюрса жакынкы арада чечилет. Алар сураган, алар коюп аткан талаптарга биз макул болуп атабыз, биз коюп аткан талаптарга алар макул болот. Буюрса келишимди иштеп чыгып атабыз. Жакынкы араларда кол коюлуп калат. Алар бүгүнкү күндө биздин 2002 жылдан 2019 жылга чейинки биздин стаждарды албай атат. Анан биз айтып атабыз, ошол стаждарды алгыла, ошол жылдардагы камсыздандыруу төгүмдөрү бизге төлөнгөн болсо, биз ошол төлөмдөрдү Россия Федерациясына которуп берүүгө даярбыз деген эмелерди айтып атабыз, чечимдерди. Мен ойлойм, буюрса бул да чечилип калса, уже эч кандай маселесиз Россия Федерациясынан чыга беришет. Ошондой эле официалдуу иштегендер официалдуу, ошон үчүн официалдуу иштеш керек. Бүт жерде официалдуу иштеш керек, официалдуу төлөш керек. Эгерде камсыздандыруу төгүмдөрүн, Кыргызстанда деле ошондой, камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөбөсөң чыга албайсың пенсияга. Бизде ошол эч жерде иштебегендер кандай пенсияга чыгышат? Эч жерде иштебеген, бир күндө стажы жок болсо, анда алар мамлекет тарабынан пособие алышат. Пособие каралган аларга. Өлчөмү кандай? Өлчөмү 2000 сом. Аз экен да, Эми ал киши иштебесе, иштеген киши менен теңеген болбойт го. Ошол эле учурда бизде жанагы билим албагандар боюнча дагы буга чейин да бизге ошо суроолорду беришкен да, пенсияга чыгууда ошол нерсе эске алынабы деген. Билим алганбы? Жогорку билими бар. Жогорку билим. Айрымдар 2-3 билим алгандар бар деген сыяктуу. Пенсияга чыгып аткан учурда жанагы өзгөртүүлөргө дагы бир эмени киргиздик. Стажга мурда 2 баласын эле алчубуз. Бул 6 жыл эле кирчи, декретте отурганчы. Азыр 3 баласын алып атабыз. Ошондо 9 жыл стаж болуп кирет. 3 баласы болсо 9 жыл стажга кирет. Андан тышкары высшее образование вуздарда окуганы болсо, ошол жылдар стажга кирет. Эркектердики болсо, жана армияда служба алган болсо, ошол дагы стажга кирет. Жанагы илимий даражалар, бизде мамлекеттик сыйлыктар бар, жогорку
ошолорго дагы мындай кошумча төлөмдөр барбы бүгүнкү күндө же пенсиядан да жок? Кошумча төлөмдөр жана персональная пенсия деп коючу. Мурда 2016-жылга чейин персональный пенсиялар чектелчү. 2016-жылга чейин 2016-жылы мыйзамга өзгөртүү киргизилип токтогон. 2016-жылдан бери персональный пенсия чектелбейт. Такыр эч жерде иштебегендер жанагы жер салыгын төлөп аткандар ошол жер үлүшүнөн эле жер үлүшү менен чыгып атышат. Жер үлүшү менен чыгышат. Жер үлүшү. Бизде көбүнчө айыл жериндегилер ошондой эле, ошону менен эле чыгышат да. Жер үлүшү. Жана ЕАЭП боюнча айтпадыңызбы? Бул Россия Федерациясы менен азыр сүйлөшүүлөр болуп атат дедиңиз. Бирок бул иштеп атат да азыр. Бүгүнкү күндө төлөнгөндөр бар, Жок, бүгүнкү күндө иштеп атат, пенсияга чыгып атышат. Бирок ошол чыгып аткандар дагы жакшыртайлы деп ошол нерселерди киргизип атабыз. Пенсиялары дагы көбүрөөк болсун деп. Россия Федерациядан ким пенсияга чыгып атса, пенсиялары дагы көбүрөөк болсун деп жанагы мен айткан нерселерди киргизип атабыз дагы кошумча. Ошо мигранттар эмнени эске алышы керек ошол пенсияга чыгууда багы пенсия? Мигранттар эске алышы, эң негизгиси эске алынышы бул официалдуу түрдө кириш керек жумушка. Официалдуу түрдө Россия Федерациясынын пенсиялык фондуна официалдуу түрдө камсыздандыруу төгүмдөрүн төгүш керек. Төлөп туруш керек. Бул ошол ЕАЭПке кирген бардык эле өлкөлөрдө, Казакстан. Ооба, бардык эле өлкөлөрдө. Мындан тышкары биз Туркия менен келишимибиз бар. Туркияда дагы биздин жарандар Туркияда пенсияга чыга алышат. Мындан тышкары Түштүк Корея менен келишимибиз бар. Бирок Түштүк Кореяда пенсияга чыкпайт. Ал жерде жана кармалып алардан камсыздандыруу төгүмдөрү кармалат да. Алардын пенсиялык фондунун солидарная часть деп коет, ошол жака алып коюшу да. Ал акчаны кармап алат, бирок эч кандай обязательство не имеет перед гражданами. Ошол келишимдин негизинде эми биздин жарандар ал жерде иштеп, кайта Кыргызстанга келген учурда бизге келип кайрылышат. Биз болсо тиги Корея, Түштүк Кореянын социалдык фондуна заявка беребиз, ал кармалган акчаларын бизге которуп берет, биз болсо биздин жарандарга ал акчаны кайтарып беребиз. Ошол Корея, Турция сыяктуу бизде мигранттар көп жүргөн республикалар бар да, дагы улантасыздарбы ушундай? Улантып атабыз. Бүгүнкү күндө Европанын бардык мамлекеттери менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Американын пенсиялык фонду менен биз кат жазып атабыз, бирок обратный реакция болбой атат. Бирок мен ойлойм, буюрса бул жагынан дагы келишимдер болот, буюрса. Жыйынтык болот. Ал ошол документтерди алмашуу мындай кандай процесс азыр эми санариптештирүү алкагында электрондук түрдө эле жүргүзүлүп атат? Электрондук түрдө, бирок Россия Федерациясы жана кагаз түрүндө да сурап атат. Бизге электрондук түрдө заявка түшөт, биз аларга электрондук түрдө беребиз. Бирок ошол эле учурда кагаз түрүндө дагы бүт справкаларын даярдап, печаттарын коюп, анан почта аркылуу жөнөтүп атабыз. Анткени баягы мигранттар арасында ошол эле пенсияга чыгууга келгенде көп оорачылык тартып калып атабыз, убактыбыз кетип атат. Мындай маалымат катары айта кетейин, жылына 40 миңдей заявка түшүп атат. Анын баардыгын бизде Бишкек шаарына, основной Бишкек шаарына нагрузка түшүп атат. Бишкек шаарынын Ленин району менен основной нагрузка 1-Май районуна нагрузка түшөт. Ал жерде биздин кызматкерлер ал түшкөн заявкалардын баарын обработка кылып, анан жөнөтүп атышат. Бул деле убакытты. Убакытты талап кылат, анткени архивный справкаларды сурашат, айлык боюнча справкаларды сурашат. Эми ал 96-жылга чейин анын баарын архивден барып карап, справкаларды алып, баарын түзүп бергенче убакыт талап кылат. Бактияр мырза, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып бара жатат. Жана сурадым, багы мындан аркы пландарыңыздар кандай? Ушул пенсиялык саясат боюнча, пенсияны көтөрүү боюнча кийинки жылдарга кандай пландарыңыздар болот? Пенсияны көтөрүү боюнча биздин мыйзамда жазылган, өткөн жылдын инфляциясына жараша биз пенсияны көтөрүп турушубуз керек, мыйзамда жазылган.
Анан быйылкы жылдын бюджетине 7% деп киргиздик. Былтыр деле ошол 7% деп киргизгенбиз. Анан кийинки жылы камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшүн карайбыз. Камсыздандыруу төгүмдөрү көбүрөөк түшө турган болсо дагы андан көбүрөөк кошобуз. Саясатта мындай өзгөрүүлөр болушу мүмкүнбү? Дагы өзгөртө турган жерлер барбы жанагы? Биз мындай жасап туруп эле токтоп калган жокпуз. Постоянно карап, кайсы жерде маселелер болуп атат, кайсы жерде маселе жаралып атат. Анын баарын пенсионерлердин жашоо шартын жакшыртууга, өзгөртүүгө багыттап өзгөртүп турабыз ар дайым. Жашоо шартка жараша. Ошонун үстүндө иштеп атабыз ар дайым. Бактияр мырза, дагы бир ирет ушул биздин программа үчүн убакыт бөлгөндүгүңүзгө ыраазычылык билдирем. Сиздин багы 45 мүнөт сүйлөшүп отуруп, пенсиялык саясатты сиз айткандай ошол пенсионерлердин жашоо шартын оңдоо үчүн аларды бир нааразы кылбагандай бир нукка бурулуп бараткандыгын байкап атабыз ошол саясатыңыздар. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Андан аркы эми азыр көбөйтүлгөн пенсияны ноябрда алышат, ноябрдын башында. Пенсиялар көбөйтүлдү. Биз перерасчёттордун баарын бүттүк. Жалпы пенсионерлерибиздин баарын куттуктайм. 10 октябрдан баштап көбөйтүлгөн пенсияларын алып башташат. Бизде жалпы пенсионерлерден 80% банктар аркылуу алат. Банктар аркылуу алгандар 8-ден баштап алып баштайт. Жалпы региондор, жалпы Бишкек баардыгы биригип жана почта аркылуу да алат. Жалпы пенсионерлерибиз октябрдын 20-сына чейин пенсияларын алып бүтүшөт. Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат, сиздерге да рахмат. Иш жаштан көп, убакыт жок. Ал эми биз жетекчилер менен жерине маектешебиз.